Мадумаровду таш бараңга алабыз. Бийликтин тарапташы кастыкты козуткан билдирүү таратты. Социалдык тармактарда бийликтин белгисиз тарапташынын кайрылуусу тарап жатат. Колдонуучулар бул видео тасмада Өмүрзак Бейшем деген ат менен катталган жаран экенин, Ички иштер министрлиги эмне үчүн чара көрбөй жатканына кызыгып жатышат. Видеодо көрүнүп тургандай белгисиз жаран бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадумаровго жана бийликтин чечимдерине каршы чыккандарга карата кастыкты козуткан жана кемсинткен акарат сөздөрдү айткан. Эй Адахан деп айтам, сен мени уктуңбу? Шакалсың деп айтам мен сени. Кел бетме-бет сүйлөшөм сени менен. Силер сабырсыздык кетирип жатасыңар. Ар бир өңөрдүн үйүңөргө барабыз. Азыркы бийликке каршы чыккан кимиң болбосун үйүңөргө чейин барабыз. Ошондой эле ал жаран бийликке каршы чыккандарды таш бараңгаларын жоопкерчиликти өз мойнуна ала турганын кошумчалаган. Мен лично көтөрөм элди. Анан мени камагыла. Мен жооптуу болом эл үчүн. Бирок мен элди көтөрүп барам. Ар бирөөнүн үйүн талкалайбыз. Кыргызстанда качасыңар же баарыңарды таш бараңга алабыз. Ошончолук акылдуу болсоңор мени сотко бергиле. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети социалдык тармактарда тараган мындай видеолорду талдөөгө алып, саясий филологиялык экспертиза жүргүзүп, улуттук расалык же диний кастыкты козутуу менен тиешелүү чара колдонулушу керек. Анткени анын айткандарына кастыкты козутууга, жаңжалга чакырыктар бар экени даана көрүнүп турбайбы? Булак УАКЖ. Эл чындыкты билсин. Дастан Бекешев бет каптарына мөр басылган шайлоочулар келип жатат. 11-17 шайлоо участкасына бет каптарына мөр басылган бир топ адам келген. Бул тууралуу байкоочулар билдиргенин Дастан Бекешев өзүнүн Facebook баракчасына жазып чыкты. Белгилей кетсек, бүгүн 28 ноябрда өтүп жаткан парламенттик шайлоодо 21 партиядан 1004 талапкер ат салышууда. Алардын 54-ü депутат болуп келет. Ал эми бир мандаттуу округдарын катышып жаткан 282 талапкердин 36-сына мандат берилет. Жалпысынан жогорку кеңешке 90 депутат келет. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Шайлоо өнөктүгү кандай өттү? Атаандаштыкта болдубу? Ушул тууралуу айта аласызбы? Эми шайлоо дайым эле атаандаштык болот. Бирок атаандаштык кандай баскычта болот, кандай деңгээлде болот, канчалык маданияттуу деңгээлде болот, ал башка маселе. Атаандаштык сөзсүз түрдө болот. Эми 20 партиядан ашык партия катышып аткандан кийин кантип атаандаштык болбосун? Бир мандаттуу округдарда деле атаандашуу менимче баштагыдай ызы чуу болбосо дагы ичара аябай катуу болбот. Административдик ресурс, добуш сатып алуу фактылары мурдагы шайлоого салыштырмалуу кандай болду? Эгер бийлик каалаган болсо, добуш сатып алуулар канчалык дүйнөгө жар салып кыйкырбасын, таза өттү дебесин, бул болот, канга сиңип калды тилекке каршы. Бирок бираз бул сапарда элибиздин саясий деңгээли көтөрүлүп, руханий дүйнөсү байыган сыяктуу көптөгөн нерселерден баш тартып атат. Бул жакшы көрүнүш. Кудай кааласа, бара-бара бул өтө чоочун, мусулманчылыкта дагы чоочун, мыйзамда дагы чоочун болгон нерселер артта калып калат деген ишенимдебиз. Административдик дегенде эми сөзсүз түрдө болуп келди, болуп атат. Себеп кандайдыр бир мамлекеттик телекаражаттары, массалык маалымат каражаттары аркылуу акырын каймана бир нерсени былгытып коюп олтуруп калыш, бул азыркы бийликтин адатына айланып калды. Бирок бул жакшы эмес. Баягыдай болуп эл билбей калат, байкабай калат деген нерсе терең жаңылышат, баарын байкап турат, көрүп турат. Мен кече Москвадан учуп келдим. Ошол Россияда кыргыздардын
мекенге болгон арзуусу, сүйүүсү, мекендин алдындагы өзүнүн жоопкерчилиги дагы аябай көтөрүлгөнүн байкадым, сездим. Бирок тилекке каршы административдик деген сөз ушундан байкалат. Ар кандай ыкмалар менен, көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөн ыкмалар менен Кудай кааласа баары бүткөндөн кийин ар бир мамлекеттик мекеме ишканага тийиштүү бааларын беребиз биз. Саясий дагы, укуктук дагы. Бул жолку парламенттик шайлоону уюштуруудагы эң башкы жетишкендиктери жана кемчиликтери деп сиз кайсыларды айтат элеңиз? Башкы жетишкендиктер коомдун талабы кандай болсо ошого жараша болот. Коомдун талабы ушул болду, жанагындай будуң чаңга түшпөстөн алдым жуттумдардын баарын жоготобуз, токтотобуз дегендер менде кабар бар. Кээ бир айылдарда ушул аксакалдар топтолуп, жаштар топтолуп, биздин айылга ким акча сунуш кылган болсо ошолордун баарын кууп чыгабыз деген деңгээлге чейин жетишти. Бул аябагандай сонун көрүнүш. Кудай кааласа ушундай элдин, ушундай өлкөнүн келечеги бар. Демилге астынан чыгып атат. Мына ушундай акча сунуш кылган, той аштарды сунуш кылган, кандайдыр бир мыйзамсыз аракеттерге барабыз деген талапкерлерди айылдан кууп чыгабыз деген чечим бул биринчи жолу болуп атат. Кемчилиги катарында эми башта мамлекеттин жетекчиси түздөн түз катышпаса, бир башкача бир ыкмалар менен болгон болсо, мунусунда ашкер эле катышып турушуп алды. Айрыкча коопсуздук кызматы бул бир учурда эле өкмөттүн дагы басма сөз катчысын айланды, мамлекеттин жетекчисин да басма сөз кызматына айланды. Ошол эле учурда Борбордук шайлоо комиссиясынын дагы кээ бир ыйгарым укуктарын өздөрүнө тартып алганга бир аракет жасап көрүшүп атат да. Бул жолку сайланып келе турган парламенттин алдында эң чоң аткарып турган кайсы маселелер, кайсы иштер турат деп ойлойсуз? Парламенттин биринчи милдети аябагандай төмөн деңгээлге түшүп кеткен парламенттин калк алдындагы кадыр баркын көтөрүшүбүз керек. Парламентти сабатсыз кандайдыр бир эмнелер гана деп айтпады. Ушул парламентти түзгөн Атамбаев не деп атады? Массалык маалымат каражаттары силер деп эмне деп атап атасыңар? Биздин куйкум тилдүү кодулдарыбыз эмнелер гана деп атабады? Мына ушулардын баардыгы мамлекеттик түзүлүшкө жакшы абийир алып келбейт. Ишеним аябай жогору деңгээлге көтөрүшүбүз керек биринчиден, экинчиден кесиптик баягы мыйзам чыгарууга татыктуу болгон азамат жигиттердин, кыздардын келиши керек. Алар далилдеш керек. Ошол жерде отурууга биздин толук моралдык укугубуз бар дегенди иши менен, сабаттуулугу менен далилдеш керек. Сиздердин партиянын талапкери деген Элиза Дүйшөбиеванын жүрүшү күмөндүү акча менен мындай кармалган тууралуу маалыматтарды Эми кечинде мен саат 3төн кийин келдим Москвадан. Кечинде ушундай маалымат тарады. Аны тийиштүү органдар тийиштүү иликтөөлөрдү жасаш керек. Чын төгүнүн ак карасын баарын ордуна коюш керек. Айыптуу болгон болсо биздин партиянын мүчөсү болобу, бизден талапкер болобу, ким болсо ошол болсун, мыйзамда көрсөтүлгөн жазасын алуу керек. Эгер айыпсыз боло турган болсо, анда кечирим суралыш керек дагы, кайра ордуна келиш керек. Менимче биздин Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы канча жылдан бери шайлоолорго катышып келаткан болсо, эң таза, эң адилеттүү партия катарында белгилүү. Анан арабызда эгерде ошондой кишилер аралашып кеткен болсо, бул өтө өкүнүчтүү болот. Эгер ошол далилденип кала турган болсо, партиянын лидери катары сиз жеке өзүңүз кандай чечим кабыл? Далилденип кала турган болсо, ал талапкерибиздин канча деңгээлде добуш алган албаганына карабай, биздин катарда болбошу керек. Бүтүн Кыргызстан партиясы 5% косободон өтөт деп турасызбы жана шайлоо жыйынтыгын тааныйсызбы? Биринчиден социологиялык иликтөөлөргө таянабызбы, таянбайбызбы бул бир маселе. Бардык социологиялык иликтөөлөрдү карасаңыз, Бүтүн Кыргызстан бир ача малдыда келатат. 5%дык тосмону жараткандын буйругу менен, элдин колдоосу менен биз ошол 21 партиянын ичинен биринчилерден болуп келебиз деген үмүтүбүз бар. Ишеничибиз дагы бар. Ага жөн эле жерден айтып аткан жокпуз. Биздин Бүтүн Кыргызстан партиясы башка партиялардан айырмаланып, бүтүндөй Кыргызстандын 7 дубарын кыдырып, бардык райондордо болуп келди, калың элдин арасында болду. Бизге белгилүү. Элдин маанайы дагы, элдин каалоосу дагы, элдин коюп аткан талабы дагы бизге белгилүү. Эл чындыкты билсин.